биринчи орунду алган болчумун, жеңип алган болчумун. Ошондо эле. Кайрадан конкурс жарыялап салды. Шагым сынып калды дагы. Ким болсо деле айтат да, ой, мен жасаймын деп айтат да. Жасайм. Бул өтө тонкий тема дедим. Борбордогу Манастын айкели мен жасайт экем деген ишеним пайда болду. Өзүмөн улуу, өзүм сыйлаган агайлар чакырып көрсөтүп, Мындай жасап атып, анан кийин ушу жүзүнө келгенде кантип Манасты көрбөсөңүз. Саякбай Каралаевдин жазганына көбүрөөк көңүл бурдум. Орто бойлуу, кеңдалуу, жалаяк, ооз жаргабак. Баатырдын жүзүн, Манастын жүзүн бере алдым деп. Сооронбай Жээнбековго окшоп калыптыр бети. Аларга да рахмат, ошентип Манас үчүн күйүп аткандарына. Манас болсо мына ушу мен жасагандай болуш керек дейсизби? Албетте мен дайым өзүмдү өзүм критикалап жүрөм. Эми бул кара жумушчудай. Кара жумушка жакыныракмын да. Талаада иштеп, анан мал карап. Ата-энеңиз ушу кызым ушундай айкелчи болсо деп эңседиби же кандай болду? Жок, алар тескерисинче каршы болду. Манастын айкелин эми аял жасабай эле койбойбу депчи. Биздин менталитетке сиңип калган нерсе окшойт да. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин кезектеги маектешүүбүздү, пикирлешүүбүздү баштайбыз. Подкастыбыздын кезектеги коногу бар. Ал конок өтө актуалдуу жана кызыктуу. Мен аны тааныштырып кетсем, айкелчи, бедизчи, скульптор Тамила Маматова. Кош келипсиз. Кош болуп. Кандайсыз? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Чакыруумду кабыл алып келип бергениңизге рахмат. Сиздерге. Анткени сизге байланыштуу темалар бүгүнкү күндө маалымат каражаттарында аябай ысык болуп атат. Эшикте дагы күн ысык. Азыр биз сүйлөшчү талкуубуз дагы аябай ысык болот. Анан ошон үчүн атайын монтип бир чөйчөк эме суу алып келип койдум. Тартынбай суудан ичип дегенде, актуалдуу бир жагдайдан баштасак, сиздин авторлугуңузда мына Кыргызстандын Борбору Бишкек шаарында, Борбордук аянтта, Ала Тоо аянтында Манастын айкели орнотулду. Мурда деле Манастын айкели бар болчу. Жаңысы болсо бул ушу сиздин авторлугуңуздагы Манастын айкели. Көптөгөн айкелчилер бар. Ушул көптөгөн айкелчилердин ичинен Тамила Маматовага ушул айкелди сен жасап бербейсиңби деген сунуш эмнеден улам болду деп ойлойсуз? Рахмат чакырууңуздарга биринчиден, экинчиден бул Манас темасы мындай ыйык, анан өтө назик темалардын бири. Анан бул жөн эле ме деп Кудай же ошол заказ берген адам ме деп берип койгон жок. Бул жерде ага чейин ошол интернет аймагында белгилүү Чыңгыз Айтматовдун портрети, бир нече биздин белгилүү инсандардын портрети, таштан жасаган скульптураларым мүмкүн ошол себеп болду. Ошол заказчиктин ишенимин актаган. Анан дагы бир фактыларды айта кетсем, 2015-жылы биздин министрликтен конкурс жарыяланат. Теги Астана шаарына Манасты коюу боюнча. Анан мен ал кезде студентмин, бирок Санкт-Петербургда окуп жүргөн кезим, 4-курс курс бекем жок. 3-курс курс бекем. Анан аябай кызыгып, ошол теманы изилдеп, көптөгөн эскиздерди салып, даже биринчи орунду алган болчумун, жеңип алган болчумун. Ошондо эле студент кезде. Биринчи турду жеңип. Анан экинчи тур кийин болот деп жылып 2022-жылы экинчи тур болот деп чогултту дагы, бирок аны жоюп салды дагы, көп жыл өтүп кетти деп туруп, кайрадан конкурс жарыялап салды. Анда мен аябай мындай шагым сынып калды дагы. Экинчи турга 3 эле адам калган болчубуз да. Бал топтоп, меники биринчи бал. Кийин ошол Сыдыкбек Базарбай агайдын да жанасы болчу. Ал жерде дагы бир агай. Алар экинчи, үчүнчү орун болуп ошентип. Мен Кыргызстандагы айкелчилер катышты дагы. Ошо биринчи орунда мен болчумун. Балын топтоо боюнча биринчи турдан өткөн 3 адам. Экинчи турга келгенде бизди жайып салды дагы, жок кылып салды дагы. Кайрадан конкурс жарыялап коюшту. Анан кадимкидей мындай чөгүп калат экенсиң, анан кийинкисине катышкан жокмун, көңүлүм болбоду. Жасай бергиле деп койгом агайларга, башка скульпторлорго. Шагыңыз сынган экен да. Анан ошентип жүрүп
Манасты мага ишенип тапшырып, жогорудан сунуш түшүп калды. Албетте мен жок иштебейм же иштей албайм дебейм да. Мен сыймыктандым бир чети. Ким болсо деле айтат да, ой, мен жасаймын деп айтат да. Жасайм. Жок, башында айттым. Бул өтө тонкий тема дедим. Сыдыков Базарбай агай таарынып калышы мүмкүн. Биринчи ошодон уруксат алып койгула дегем. Алар макул дешкен. Анан мен эскиздерди ойлонуп жүрдүм, көп ойлонуп. Эскиздерди ойлонуп изилдей баштадым. Анан көп карадым. Себеби бул борбордо турат да. Ооба. Ошол сезимдер менен, эмоциялар менен да бөлүшүп кетсеңиз, сунуш түшөрүн түштү. Өзүңүз демек борбордогу Манастын айкели мен жасайт экем деген бир ишеним пайда болду. Эми кантем деп мында бир толкундануулар, моралдык даярдыктар, кандай бир өзүнчө бир ырымдарды кылган, басса турса ошону ойлогон, балким түшкө да кирген, китептерди караган, Манасты барактаган ушундай даярдыктар анан башталды да, Ооба, ошондой башталды. Кандай десем, мен мисалы үчүн Айтматовду жасаганда ошол 1 жыл бою изденип, ошо сиз айткандай түшүмө кирчү, анан аны менен эскиздерин жасап алып, алар менен сүйлөшчүм, сүрөт тартып алып сүйлөшчүм, ушундай процесстер болгон да. Бул жерде да ошондой болду. Себеби бул ишке таза жүрөк менен барыш керек да, мындай иштергечи. Анан ошентип бул иш коюлуп калды, өзүңүздөр көргөндөй иштелди. Анан ошол азыркы вариантына токтолгонмун да. Токтолгондон кийин анан өзүмөн улуу, өзүм сыйлаган агайлар чакырып көрсөтүп, алардын кеп кеңешин угуп, оңдоочу жерлерин оңдоп, анан ошол сунуш бергендерге көрсөттүм. Көрсөтсөм, жактырышты. Анан жасоо башталды. Ошол азыркыга чейин постаменти эми бүтүп атат. 1 жылдан ашып калды да убакыт. 2 ай эскизге убакыт кетсе, анан 2 ай ошол жасалган эскизди чоңойтуу жана цемент гипстен пайдаланып лепкасын жасоо учуру болду. Ага бир 10 чакты скульптор, коллегалар катышып жардамдашты. Себеби бир адам эптей албайт да, бир килтейген иш болуп атса. Мен сварканы кармаймынбы, же темирди кармаймынбы, же ылайды чаптаймынбы. Ошо срогу да бар болчу. Ошол сунуш берген тараптын срок менен иштелет, договор түзүлөт дегендей. Ошондой иштери болду. Анан кийинки этабы уже темирге которуу иши болду. Анда дагы өзүбүздүн агайлар, ошол скульпторлор, 10 чакты скульптор иштеди ал жерде дагы. Темирге которуу ишин 4 айча иштешти. Себеби күн суук болуп баштады. Кар аралаш, жамгыр ушундай болуп, анан токтотуп коюп, кайра күн ысыганда иштеп ушинтип атып, андан кийин постаменти башталды. Постаменти 1,5 жылдан өтүп кетиптир башталганына. Бул бир күндө пайда болуп калган жок да, бир күндө жаралган нерсе эмес да, бул мээнет, изденүү, андан кийин ошол чоң көлөмдө мен ошол башынан аягына чейин автор катары мен өзүм иштеп, өзүм карап, өзүм кабыл алам жумушту. Ошол бүткөн ишти кайерин туура эмес жасадыңар, бул бүт оңдоп, бүт милдет менин мойнумда да. Негизи Манастын жүзү жөнүндө сурагым келип атат да. Манастын жүзүн эч ким көргөн эмес. Манастын доорунда мындай фотографтар да болгон эмес экен. Манастын доорунда баягында атайын отуруп алып сүрөткө тартып, отур мындай кара, эми бул жака кара деген ошондой живописчилер, баягы орто кылымдарда сүрөттөрдү көрүп калабыз го. Андай болгон эмес экен. Бирок Манасты ар бир кыргыз баягы бир чети жанагы Манас китебиндеги Герцендин сүрөттөрү менен, балким ошол манасчылардын айтканынан өзүнчө бир образдарды кыялый түрдө элестетип, ар ким өзү Манасты ар кандайча элестетебиз. Бирөөбүз кинодон бир баатырларды көрүп, ошонун эң кыйынынын кыйыны кылып элестетебиз балким дегендейчи. Эми сизден сурайын дегеним, мындай айкелчи катары бүт баарында жасап атып, анан кийин ушу жүзүнө келгенде кантип
Манасты көрбөсөңүз, анан кантип кимди элестеттиңиз, кинону элестеттиңизби, китептерден окудуңузбу, кантип ошо жүзүнө жасадыңыз Манастын жүзүн? Бул жерде ошол Саякбай Каралаевдин жазганына көбүрөөк көңүл бурдум. Өзүңүздөр да кийин окуп чыксаңыздар болот. Ошол өзгөчөлүктөр мени аябай таасирдентти. Бизде Саякбай менен Каралаевдикинен окусаңыздар эч кандай сакал мурун жөнүндө сөз жок. Атайын ала келген кесе. Анан Герцендин ошол сүрөттөрүн кабыл алгандар көп экен да. Анан биз жаңыча да карашыбыз керек да. Манастын өзүн окуп чыксак, мүмкүн мени анчалык ушпайсызтыр эле, менин кыргыз элимчи. Туура эле жасаптыр демек да. Мен бир окуп койсом болобу? Окуп койсоңуз болот. Мына эми баарын эмес, бирок мына Саякбай Каралаев вариантында атайын саптарды ала келипсиз. Бейпай кулдун өзү окшойт, айза кармап имерди, өңчөй балбан манжуну өрттөнүп кеткен булбурут өткөрө кырып жиберди. Манастын жайын айтайын, сөлөкөтү, сөлбөтү, атка минген келбети, майланган буудай жүздөнгөн, күйгүм туман көздөнгөн, орто бойлуу кеңдалы жалаяк ооз жаргабак, артык балбан арышер, таап алсаң жан жолдош дейт. Эми сиздин жасаган айкелиңизде ушул образ, ушул айтылган ушундай ушул саптагы айтылган нерселер берилген деп ойлойсуз да? Ооба, мындай жалпы каралган да, жалпы каралган. Баарына токтолгон жокмун. Жүзүнө келгенде кабак каш, жалаяк ооз деп коет. Булар өтмө майында айтылган да. Анан мен ошол азыркы жасаган Манасты мурда да кумдан айкел жасагам. Ысык көл Чолпон Ата шаарында фестивалда 2016-жылы. Ошондо дагы жүзү ушундай болчу. Мен баатырды ошондой элестеттим. Жаактуу, кырдач мурун, бүркүт мурун деп коет. Кыргызды сүрөттөгөндө, Манасты сүрөттөгөндө, баатырды сүрөттөгөндө бизде. Мен сурайын деп атканым, ошол жүзүн жасап атканда Манас атабыздын мындай дагы бир капталына жанында бир мындай бир сөлөкөттүү бир образды коюп алып туруп ошого окшоштуруп жасаган жоксуз. Кыялыңызда ошентип жасадыңызбы же кандай? Колум эле ошо уже оюмда бар ал баатырдын жүзү. Образы кыялыңызда тартылган демек. Кыялымда тартылган, анан колум жасап коет аны. Колум жасай берет. Кээ бирлер мындай суроо берип атат, жанына кимди коюп жасадыңыз деп атайындай тийишип суроо беришип атат да журналисттердин арасында. Эч кандай эч ким коюлган жок жанында. Ар ким өз ишин кылып атты. Мен именно как автор портретти өзүм бүтүрүшүм керек. Именно портретке келгенде бүт лайды чаптап, анан портреттин чыгаруу менин милдетим болчу. Мен ойлойм, кыргыздын жүзүн, баатырдын жүзүн, Манастын жүзүн бере алдым деп ойлойм. Эми ушул ар бир ушул чыгармачыл бир продукт бир макталат экен, анан сындалат экен. Анан сиздин ошол жасаган Манастын айкелиңиз боюнча Азамат, Тамила, Барбол, Өркүнүң өстүң дегендер да бар. Ошон менен катар критика да бар. Критикалардын арасында эми айтып коеюн, эми мындай Сооронбай Жээнбековго окшоп калыптыр бети. Анан Калмактын бир баатырына окшоп калыптыр. Ат болсо каруселдеги бир атка окшоп калыптыр деп ар кайсы ошо сындар айтылып атат. Анан ошол эми сиз аял кишисиз, аял киши сезимтал болот, эне заты. Ошол критикаларды, сындарды кандай кабыл аласыз? Кандай десем, чынында эми критика деген бул мурда да болгон, азыр да болот, кийин да болот. Бул көрүнүш адаттагыдай эле. Анан мен баарына окуп, чөгүп калган жокмун. Угуп аттым, сен тигиндей деп атат, тигиндей деп атат. Мейли дей берсин деп коюп, өз ишимди кылып аттым, улантып аттым. Себеби менин дагы башка проектлерим бар. Чыгармачыл адам, чыныгы чыгармачыл адам дайым изденүүдө, дайым өз өнөр-канасында дегендей. Азыр дагы бир жакшы проект үстүндө иштеп жатам. Жакында көрөсүздөр. Ал дагы чоң көлөмдүү иштердин бири болот.
мен азыр ошону аяктоо учурундамын. Ачылышы жакындап калды да. Анан эми критика мисалы үчүн ага чейин коюлган скульптурада да болгон. Авторлорду түшүнөм. Мындай биз мындай жүрөктөн жасайбыз да. Жүрөктөн таза дилиң менен, ак ниетиң менен ушул иш кандай десем ак жолтой болсун деп, жакшылыктарга гана күбө болсун, жакшылыктарды гана алып келсин деп тилек кылып жасайбыз да. Анан ушун мээнет кылып, убактың бөлүп жасап коюп койсоң, анан сын айтса албетте мындай ызаланасың, бирок эми мен көнүп эле калгам андайга. Ар ким өзүнүн кыялындагы манасты турса деп атат да. Манас мындай болуш керек, муштуму чоң болуш керек, кабагы сүрдүү болуш керек, дагы да чоң заңкайып көргөндө манас деген ушу манастай болуптур деп. Анан менимче ошолор сын айткандар манаска кайдыгер эмес экендигинин бир далили, жакшылык каалап мындан да мыкты болсун деген. Эми арасында бардыр баягы көрө албастары, бирок көпчүлүгү менимче мен деле Фейсбуктан окуп атам да, мындай болсо, тигиндей болсо депчи. Анан ошентип айткандар го, сыягы. Эми аларга да рахмат, ошентип манас үчүн күйүп аткандарына, кайдыгер эместигине. Эгер жөн эле коюп эч кандай комментарий, мындай кандай десем, реакция болбосо дагы иш мүмкүн кызыксыз болмок, мүмкүн бул ишим элге жакпады деп ойлоп калышы мүмкүн эле да. Азыр ойлоп атам, наоборот жакты, ошон үчүн критикалап сындашып атат деп өзүмө кабыл алдым, жакшы жагын кабыл алдым. Ал эми жанагы сиздин жасаган манастын айкели башка бир айкелдерге окшошуп калыптыр деп, ушу окшоштуктар жөнүндө эмне айта аласыз? Окшоштуктар эми скульптурада бизде негизги объект бул адам жана жаныбар. Биз андан сырткары башка нерсени кошуп жасай албайбыз, чыга албайбыз да, рамкабыз бар. Эгер мен график же живопись же башка ушул кино, башка жаатта болсо, мүмкүн мен мисалы үчүн стол деги жаныбарлардын түрүн, анан жемиш, жер жемиштер, бактарак, асман, гүл-пүл кошуп мүмкүн башкача бир композиция кылмакмын да. Алардын мисалы үчүн рамкасыз кенен да. Рамкасы жок деп койсом болот. Бирок искусство, скульптурада дагы предметтер колдонулат, бирок аз болуш керек да. Аз көлөмдөгү, аз сандагы предметтер менен чоң бир философияны бериш керек. Анан окшоштуктар болот. Себеби ат чуркаса бирдей чуркайт, бир эле ат да. Анан адам турганда сиз дагы мага окшоп, мен дагы сизге окшоп эле базам да, же мен 4 бутум жок, же 2 башым жок дегендей да. Аттын дагы ошондой эле, мисалы үчүн ат эгер турса, чуркабай туруп турса, чуркабагандай эле болот. Окшош. Мисалы үчүн мен окуп атам, отургузуп жасап аптыр да деп. Ал ошол баары эле отургузуп эле жасай беришет, бутуна тургузуп эле баатырды, анан ат эле туруп эле бир бутун, 2 бутун көтөрүп эле жасай берет. Мындай дежурный стандарт, дежурный сыяктуу скульптураларды көрүп колум жасабай койду. Ишенесизби? Мээм да токтоп калды, колум да жасагысы келбеди. Бир жандуу болсун депсиз да. Жандуу болсун, анан кыймылда болсун деп элестеттим да. Анан бир чети скульптурада философияны кошуп кетишибиз керек да. Жөн эле скульптураны жасай берүү деле болбойт. Мисалы үчүн айкелдердин философиясы болуш керек. Биз философия аркылуу элди агартууга, руханий байлыгын байытууга милдеттүүбүз, мындай көмөк кошушубуз керек да, көмөктөшүшүбүз керек. Бул жерде дагы ошол азыркы Кыргызстанды, жаш Кыргызстанды өнүгүп өсүп атат, көрүп атасыздар. Жаңылануулар болуп атат, алдыга умтулуу болуп атат. Бүт тармактарда байкасаңыздар, президентибиз келди, иштеп баштады. Ага чейинки президенттер мындай карасак иштебептир да. Биздин президент, азыркы президентибиз иштеп атат. Мен кандай десем, азыркы президентибизге, азыркы иштеп жаткан баардык жогорудагы
өкүлдөрүбүзгө терең ыраазычылык билдирем. Мына биз жакшылыктарды көрүп атабыз, мындай жаңыланууларды көрүп атабыз. Ошону мен скульптура аркылуу бергим келди. Алдыга умтулуу, жаш Кыргызстан, мана Баатырда туруп алган, олтуруп кадимкидей эле кайталанган эмес. Жаңылануу, анан могул тизгинди бекем кармап турат. Бул дегени Манас атабыздын бийлиги, бекемдиги, найзасы турат артында. Бул дегени ал душмангадан, мисалы үчүн, душманга дагы мындай айкөлдүк кылып койсо болот да. Айкөлдүгүн бергим келди. Кылычы жокпу дейт. Кылычы сол тарабында турат. Аны кынына салып бекитип койгонмун. Көрсөңүздөр болот. Сол тарабында. Бул дагы Манастын ошол айкөлдүгүнүн белгиси. Эгер кылыч карматып койсом мүмкүн ал бир 10 чакты адамды башына алар. Найза карматканым мүмкүн бир эле адамды саяр, бирок кылыччалык мындай күчү жок да. Агрессиясы азыраак. Ошону бергим келди. Арт тарабында турат. Бийлигинде эмес, агрессиясы артында. Жамандыгы жок деген мааниде да. Анан агрессор кардуу эмес дегендей. Кардуу эмес. Бирок ошол эле учурда жүзүнөн, турганынан байкасаңыздар, бул мындай күчтүүлүгүнүн, сүрдүүлүгүнүн дагы мындай бере алгам деп ойлойм да. Анан ошол биздин баатырыбыз жоого чыкканда же дагы бир иш баштаар алдында жаратылыш, жаныбарлар, жанындагы жакындары бүт жардам берген экен. Анан асказоону көрдүңүзбү? Асказоо өзү түз эле турат эгер жаратылышты карасаңыз. Кээде гана мындай оюлган кыйгач жаналар болбосо, меники ошол кыйгач турат. Бул дагы ошол асказоонун баатырга жардам берип атканы. Анан жанында Акшумкар учуп барат. Ошого да суроо беришиптир. Эмне үчүн тескери учуп барат? Бул образ эми. Бул чыгарманы көркөмдөө. Биз реалдуу бир нерсе жасап аткан жокпуз да. Биз эпикалык чыгармадан дагы бир чыгарма, скульптуралык чыгарма жаратып атабыз. Ошону айта кетейин дегем. Бул жерде композиция ошол баатырдын жаналарын көркөмдүгүн дагы көркөмдөө үчүн кошулган объект. Мондай кылып койсом да болмок, Герцендикиндей кылып. Мен аны кайталагым келген жок. Өзгөчө жасагым келди. Куш ар түрдүү учат да эми. Кааласа мындай учат, кааласа тетресинен учат, кааласа кайтып кетет жолдо учуп баратып. Эми бул чыгарманы чыгармадай кабыл алышыбыз керек да. Анан чынында аябай чын жүрөгүмдөн ушул символикалык скульптура болсун деп аябай көп аракеттендим. Батырдын кийимдери, анан кыргыз оймолору түшүрүлгөн кийимдерине, жабдыктарына, ат жабдыктарына кыргыз оймолору түшүрүлгөн. Ар бир оймолордун өзүнүн мааниси бар. Жөн гана алып көчүргөн жокмун. Мен мисалы үчүн бир чыгарма жаратсам, албетте оймо коюп кошуп жасаймын. Ошол чыгармага мындай кандай десем, тиешеси болуш керек да. Ошол чыгарманын маанисине жакын болуш керек. Мисалы үчүн ит куйрук орнаменти бар. Аны көбүрөөк колдоном, себеби бул эркек затына тиешелүү, мырзаларга тиешелүү орнамент болот. Анан гүл сыяктуу орнаменттер бар, ал кыз кишилерге тиешелүү болот. Орнаменттер да экиге бөлүнөт, аялдарга жана мырзаларга арналган. Ошолорго көңүл бурулду. Анан үзөңгүс кандай туруш керек, ошонусу да көңүлгө алынган. Ээр көрүнүп турат, үстүндө басмайылдын астындагы дагы жабылганы, баарында орнаменттери менен сүрөттөлдү. Баш кийиминде эн тамгасы, Манастын эн тамгасы бар, дегер байкасаңыздар. Анан эки колунда, анан көкүрөгүндө аны коштогон ошол ак илбирс, ошолордун портреттери түшүрүлгөн.
алдыга умтулуу, алдыга жолунуп туруу, бир орунда турбай деп анан тиги Манастын айкелинде ошону символдоштурдум деп атпайсызбы? Ошол эле учурда президенттерди дагы айтып кеттиңиз. Ар бир президенттин тушунда жакшы иштери болгон, ошол эле учурда кемчиликтери да болгон. Себеби президенттердин гана эмес ар бир адамдын жакшысы анан кемчилиги болот го. Анан ал эми ким канчалык деңгээлде көп иш кылды, туура кылбады, менимче тарых өзү тазалайт болуш керек. Ал эми муну астында кагаздар турат. Ошону дагы бир түшүндүрүп кетсеңиз, мындай бири-бирине окшош эле эстеликтерди, сүрөттөрдү алып келипсиз да, ошону бир түшүндүрүп койсоңуз. Баары эле мени тепкилеп жатып калды, көчүрүп алыптыр деп. Мен ага тарынган деле жокмун, бирок айта кетейин кененирээк. Мисалы үчүн биздин Тургунбай Садыковдун Эл баатырынын жумушу 1981 жылы коюлган. Бул ошол Элистадагы менин жумушума окшош туруп аткан Элистадагы жумуш. Алтын атчан деген 2007 жылы эле коюлуптур. Бунун автору Можаев деген, Николай Можаев деген скульптор экен. Анан карасаңыздар окшоштуктарды көбүрөөк да. Бул аттын башы, буттары мисалы үчүн, анан астындагы чечилмелери, постаменттери да окшош. Анан эмнегедир мага жана кылып калышты. Буну байкашпадыбы биздин эл деп коем да. 2007 жылы коюлган Астанадагы Багембей баатырга эстелик экен. 2007 жылы. Ошол эле 2011 жылы биздин площадьта коюлган Манастын айкели. Албетте окшоштуктар көп экен, аябай. Колун гана көтөрүптүр, бул жерде бул колун түшүрүп коюптур. Анан мен айта кетерим, бул мүмкүн скульптор атайын көчүрбөгөндүр. Математика илиминде бир эле учурда эки окумуштуунун эки жакта туруп бир эле таблицаны ойлоп тапкандары бар. Ошондой эле болушу мүмкүн да. Мүмкүн карагандыр, анан такыр эле окшош деп айта албайм, мен окшоштуктар көбүрөөк дегеним да. Анан бул кайталана бере турган нерсе, табигый эле нерсе да. Менин жумушума салыштырып аткан Элистадагы жумуш экен. Мен окшоштуктарды байкаган жокмун өзүм, бирок айта кетейин, бул жерде башы такыр эле башкача, буттары, алдыңкы буттары башкача, арттыңкы бутту тирелип турат. Бул жана ипподромдогу мындай оюн ойнойт го, ошондой аттардай да. Баатыр башкача турат, мисалы үчүн. Эми плаш учканда шамалга баарыныкы бирдей эле учат да плашы. Делбиреп. Баатырлардын кийимдери да окшош болот экен. Мисалы үчүн коңшу мамлекеттерибиздеги, даже Европа мамлекеттериндеги баатырлардын мындай кийимдерди жалпы карасак окшош эле. Анан дагы бир мисалга айта кетейин. Амир Темирдин эстелиги 1993 жылы коюлуптур да. Стамбулдагы Манасыбыз 2017 жылы коюлуптур. Окшоштуктар аябай көп экен бул жерде да. Колдору гана ар түрдүү экен. Петр Первыйдын эстелиги, муну баарыңыздар билесиздер. Бул 3 кылым алдын орнотулган жумуш. Фалкененин жумушу, француз скульпторунун. Жогорудагы президент, Түркмөнстандын президенти Гурбаналыга коюлган 2015 жылы коюлган экен. Окшоштуктарды карасаңыздар аябай көп. Болгону путтары менен айырмаланат экен, бир путу менен турат. Бул жерде 2 буту менен, бул 3 буту менен турса, бул 2 буту менен турат. Бул болсо Чыңгыз хандын скульптурасы 2008 жылы коюлуптур. Аралыгы 1 кылым. Окшоштуктар аябай көп экен. Анан монголдор астындагы постаменттери да окшош экен. Монголдор биздик инстванды көчүрүп алдыңар деп айтпаптыр, бирок скульпторго айтпаган го дейм. Ызычуу салышпаптыр да. Бирок биздикилер салып атпайбы ызычуу. Соц тармактардагы критиканы эми жайына коелу. Сиз өзүңүздүн эмгегиңизди өзүңүз кандайча мындай сындайт элеңиз, критикалайт элеңиз же болгон жеткен Манас болсо мына ушу мен жасагандай болуш керек дейсизби? Жок, бул жерде мындай ойдон алысмын. Мен жалпы эле айта кетейин. Мен жалпы эле чыгармачылыгымда ошол максималдуу жасаганга аракет кылам, бирок убакыт өткөн сайын кандай десем, ойлоно кетем да, тиги жердин
монтип жасап койсом болмок экен деп. Бирок кээде ошентип жасасаң дагы чыгарманы бузуп аласың. Кемчилдиги болгону менен дагы жакшы болот, кызыктуу болот да скульптурачы. Баарын идеалдуу жасасаң дагы мындай сууз болуп калышы мүмкүн. Скучный деп коет. Сууз болуп калат. Суузураак болуп калат. Анан албетте мен дайым өзүм критикалап жүрөм. Чыгармачылыкта гана эмес, жашоодо дагы өйдө ылдый болгондо айткан сөзүмдү, мисалы үчүн бирөө катуу сүйлөп коюшу мүмкүн, анан эртеси күнү кечирим сурап эле жүрөм. Же ал мени капа кылып койсо да өзүм кечирим сурайм. Ушундай бир кандай десем, таразага тартып турган адатым бар. Чыгармада дагы ошондоймун, чыгармачылыкта эч качан мындай кыйраттым, токтоп калдым, жыргаттым деп эч качан өзүмө мындай баа бербейм жогору. Дайым эле мындай изденүүнүн алдындамын. Дагы бир варианттарын издеп көрсөм деп ушундай бир жаңы бир техниканы, жаңы бир пластиканы тапсам деп ушундай оюмда эле жүрө берет да. Ошону кагазга түшүрөм, эскиз кылам, анан жасап көрөм. Ушундай кандай десем, китеп окуйм. Мисалы үчүн именно ошол менин кесибиме байланыштуу улуу скульпторлор жөнүндө көбүрөөк окуйм. Алардан энергия алам, билим алам кадимкидей. Анан кандай десем, ошол дагы чыгармачылыкка болгон изденүү, токтоп калуу эмес. Анан өзүмө керектүү инструменттерди сатып алганга аракет кылам. Ошол жаңыча чыккан инструменттер, көбүнчө таш менен иштеген үчүн мен болгаркалардын түрлөрүн, мисалы үчүн бизде жок, чет элден сатып алам. Ушинтип өзүмдүн өнөрүмдү бүт тараптан өркүндөтүүгө мындай салым кошуп, анан изденүү үстүндө жүрө берем да дайым ошондой. Сиз мына бедисчи, айкелчисиз. Кыргызстанда менден дагы күчтүү тетиги байке бар, тетиги эже бар, тиги иним бар деп ушу моюнга аласыз да, Алам. Анда ичимен мындай кандай десем, таразылап турам да. Тигидей мүмкүн жакшы жасасамбы, тиги менен жакшы жасайт, же тиги портретти жакшы жасайт, же тиги атты жакшы жасаптыр деп дайым таразылап турам. Суктанамын, алардан үйрөнөмүн. Бул дагы кандай десем, өзүмдүн өнөрүмдү өнүктүрүүгө бир салым кошот да. Манастын айкели темасын жабалы. Эми сиздин чыгармачылыгыңызга өтөлү. Деги эле ушул аял киши, кыз киши ушу кичинесинен ушул мен айкелчи болом, ушундай кылып туруп таштан ушинтип чегип, жанагындай эми бул кара жумушчудай эле бир эмгек экен да. Анан балкан алып алып эле ары бери жылдырып элечи. Ошондой нерсе мындай бала чагыңыздан эле болгонбу? Бала кезимде ошол сиз айткандай ошол үйлөрдү эки этаж кылып үйлөрдү куруп, ылайдан ичине адам жаткырып, анан диван, креслолорду жасаган ушундай мектепке чейин ушинтип эле жүрчүм да. Мектепке келгенде кагаз ручка алып, түстүү карандаш менен тартып, анан класста эң жакшы сүрөттү менен тартчумун. Анан байкасам бала кезде эле мындай кара жумушка жакыныраакмын да. Талаада иштеп, анан мал карап, дубалдарды шуап, көчкөн жерлерди краскалап, ушундай иштерди аябай жакшы көрчүм. Анан ошол 9-класстабы бир бюст көрүп калдым. Анан ушундан аябай таасирленип, ылайдан эмес, жана кургак кесектен оюп баштагам. Оюп баштап ушинтип, анан коңшу айылыбызда бир скульптор бар экен, универсал. Самоучка деп да коет. Универсал дегеним мебель да жасайт экен, живопись да тартат экен. Ушу скульптураны да жасайт экен. Көрсө ошол мен суктанган портретти ошол киши жасаган экен. Анан ошодон да сабак алып атып, анан ошо скульптурага келип калганым. Мен деле кичинемде ошо кушуна кичинекей балдар менен ылайдан торт жасачубуз, ардемелер жасачубуз. Сиздики андан ары баары шык ойгонуп, андан ары кетиптир да андай. Ооба, краска менен тартканга кызыгып калдым. Анан мен айылда эле жашайм да. Анан бизде кисточка деген жок, жана май боек деген жок. Анан телевизордон көрүп алып эле жана кисточкаларды уйдун, жаныбарлардын, торпоктордун кулагындагы жүндөрдү кесип, анан мындай
кистилерди жасап өзүм эле чыбыктарга байлап сүрөт тартчумун да. Кистичка жок да айылда. Ошентип изденип азырга чейин альбомум сакталып турат. Ошол кээде таң калам, ушунчалык кызуум күчтүү болгон экен да. Түстөрү да жакшы, мындай берген жаналарым, кандай десем, объектилерим жакшы да, тоо, гүл, сууларым мындай азыр деле мүмкүн ошончолук эгер тартып ошондой ошо менен кетсем дагы бир чоң бир живописец болмокмунбу деп ойлоп калам да. Айыл жергесинде кызым ушул доктор болсо жаныман чыкпай эле уже тегерек четте, анан кийин же болсо мугалим болсо деген сыяктуу ушундай кыялданат да, ушундай кесипте болсо деп. Анан сизге бул ким түрткү болду? Ата энеңиз ушу кызым ушундай айкелчи болсо деп эңседиби же кандай болду? Жок, алар тескерисинче каршы болду. Себеби алар медиктер болчу. Мени апам эле чоңойткон өзү. Атам өтүп кеткен да эрте эле. Анан ал врач болушум калачу апам. Баардык бир туугандарым окутту. Анан мага келгенде ошо врач болосуң деп ошенткенинен жок, мен скульптор болом деп 1 жыл талашканмын апам менен. Көгөрүп көкпеттигим бар. Анан ошо өзүң билгениң кыл деп анан мен ошол скульптурага өтүп кеттим. Оштогу мамлекеттик университетине ИЗО факультетине тапшырдым, бирок ал жерде скульптура жок экен. Мен ошол эле учурдан жыгачтан бир нерселер жасап, агайлар байкап калыптыр. Ош муудагы агайларыбыз байкап, анан Бишкекке жөнөтүштү. Бишкекте скульптура факультети бар, ошого тапшыр деп. Анан келип тапшырып, ушул жакта 5 жыл окуп калдым. Андан соң Санкт-Петербургдагы Репин академиясында 6 жыл окудум. Ошентип таш, сиз айткандай таш, жыгач, ошолордон скульптура жасап келем. Азыр дагы жаңы материалдар чыгып атат. Бирок классикалык материалдар ошол таш, жыгач, бронза. Булар мен үчүн аябай ыйык материалдар да. Алардан жумуш жасоо аябай, кандай десем, мен үчүн сыймык десем да болот. Азыркы жаңы материалдардан да жасайм, бирок муздан жасайм, кардан жасайм, кагаздан жасайм, бирок алар убактылуу эле. Муз эрип кетет, кар эрип кетет, кагаз күйүп кетет, кыйшайып калат дегендей. Эми сиздин көзүңүзчө мактагандык эмес. Мен интернеттен жанагы Чыңгыз Айтматовдун ушул айкелин жасаганыңызды, Таттыбү Турсунбаеванын жасаганыңызды көрүп, өзүмчө ичимен эч кимге айтпастан эле ичимен там бергем. Сонун окшоштуруптур депчи. Анан негизи эле ушул таш жөнөкөй эле мындай моло ташка образ берүү мындай кыйын болсо керек, мындай бул өтө оңой эмес нерсе да. Ооба, бул жерде биздин скульптура экиге бөлүнөт да. 2 тармакта жасаса болот. Оюп жасоо тармагы, жабыштырып жасоо. Оюп жасоодо сиз айткандай таш келет дагы, анан ташты оюп баштайбыз. Болгарка, молоток менен оюп форма жаратабыз, фигура жаратабыз, чыгарма жаратабыз. Лепка, жабыштырып жасоосу бул ошол каркас жасалат, ичине темир сваркаланып, каркас жасалып, анан үстүнө жыгач жабыштырылып, анан үстүнөн лай чаптап жасоо. Ошол эки түрү бар да. Анан албетте булардын баары мээнет, кара мээнет. Ошол эле учурда акыл, анан фантазия, композиция, еще чыгармачыл адам, романтик да болуш керек, психолог да болуш керек. Ошентип баардык топтогон илимиңди, билимиңди, күчүңдү ошол скульптура талап кылат да. Ошондон көрүнүп туруш керек. Көрүнүп туруш керек, ошого мындай десем, ошондой кара күчүң да болуш керек, ден соолугуң чың болуш керек, ошондой нерселер жасоо үчүн. Кыргызстандагы ошол аялдарга болгон мамиле, кээде баягы
аялын сабаган көрүнүштөр, ала качам деп барганда кордогон көрүнүштөр, өлтүрүп кеткен көрүнүштөр болуп атат. Эми жаңылыктардан сиз деле окуп жүрсөңүз керек. Анан аял затына болгон мамиле дегенде, мисалы үчүн ошол эле сиз жасаган айкелге байланыштуу критика айтылды. Ушул Манастын айкелин эми аял жасабай эле койбойбу депчи. Анан деги эле ушул аял затына байланышкан маселеге кандай карайсыз? Мен аябай мындай, кандай десем, коомдогу ушул окуяларды көрсөм кадимкидей ыйлайм. Кадимкидей, кандай десем, өзүмчө мындай боорумачы дейт да ушул аялдаргачы. Алардын артында калган балдарына боорумачы. Анан бул жерде ушул эркектерибиз, мырзаларыбыз ушундай жолго эмнеге барып атканы, бул дегени мен сабатсыздык деп эле ойлойм да. Караңгылык деп эле ойлойм да. Биз акыл эси жайында киши 21-эле кылымда жашап атабыз. Анан акыл эсибиз деле жетиш керек. Башка жактан да жетишибиз керек да, психологиялык жактан да. Анан эмнеге ушул аялды кордоо, аялды уруу, өлтүрүү дегенге чейин барып атабыз. Бул ушул адамдын менимче психологиясы туура эмес, түпкү тарбиясы балким. Же тарбиядан, же ушул сабатсыздыктан, караңгылыктанбы. Айтор мен аябай мындай көңүл кош эмесмин. Бул жанагы аябай мындай ыйлап эле жатып калам да. Кантип ушундай болсун деп. Назик, ошол кантип ушундай аялды өлтүрдү. Мисалы үчүн жакында 5 баласы менен өзүнүн эле аялын өлтүрүп койбодубу? 20 жылдыкка барып, 10 жылдыкка барып. Балдар эмне болот эми? Артындагы балдар эмне болот? Кадимкидей өзүмө келе албай жүрдүм да. Баласын таштап кеткендер, төрөп көчөгө таштап кеткендер. Бул жерде эне эле эмес, жолдошу да күнөөлүү. Бул жактан ошол эркектерибизге дагы, мырзаларыбызга дагы, кандай десем, чара көрүлүш керек да. Анан эгер мырзаларды, мисалы үчүн мырзалар камакка түшсө, мейли алар жанагы болуп кала берет. Эне камакка түшпөсүн да. Мисалы үчүн камакка түшкөн энелер, алар балага керек да. Мисалы үчүн энеси жок, атасы барларга кыйын болсо керек деп ойлойм да. Энеси жок өтө кыйын болсо керек. Эненин мээрими жок. Бул өзгөчө нерсе да бул. Мисалы үчүн мен да атасыз өстүм, бирок апам ошол бизге эркек да, ата да болчу, апа да болчу, катуу кармачу ушундай. Бирок баары бир деле, кандай десем, ошол эненин мээрими көбүрөөк болгону, балага керектиги, баланын жанында болушу шарт деп ойлойм да. Анан өлтүрүп койгонго чейин баруу менимче бул, мен даже мындай элестете албайм да, оюма да келбейт дагы. Анан ыйлап эле кантип жардам берем, эмне болот деген ойдо эле ушинтип күймөлөнө берген учурларым көп болот да. Ал эми жанагындай мамилегечи коомдогу ушул Манастын айкелин аял киши жасаптыр, же болбосо мындай көрүнүштөр бар. Көптөн бери эркек бала төрөйт деп күтүп жүрөт да, анан эмне болду десе, кыз төрөй турган болуп турса, кызбы депчи. Ошондой мамилеге, же болбосо катын деген сыяктуу ушундай керсиген мамилеге, ошондой мамилелерге канткенде ошолорду ошондой болтурбаса болот. Коомдо ошондой нерсе жок болуш. Бул биздин менталитетке сиңип калган нерсе окшойт да. Муну жок кылыш кыйын го деп ойлойм да. Бирок эгер эркек кааласа, психологиялык жактан кеңештерди алып, көбүрөөк аялды түшүнгөнгө аракет кылса, менимче ошол аял деле колунан келет, аял деле
жарата алат деген ойлору болсо, мындай ич тарлык кылбаса, мүмкүн аларды дагы мүмкүн убакыт өткөн сайын жок кылса болот деп ойлойм да. Тамила айым, анда мен суроолорумду берип бүттүм негизи. Бирок өзүңүз балким сөз арасында оюңузду айтып атып, бир ойду айтайын деп унутуп калган бир ойлоруңуз болушу мүмкүн. Ошого бир ойлоруңуз болсо сизге мүмкүнчүлүк. Мен ошол критика жөнүндө айта кетейин дегем. Мисалы үчүн Зураб Серителинин Петр Первыйга арналган жумушу бар Москва шаарында. Ошону койгондо 10 жыл бою критикалап жүрүшкөн, бирок азыр эми Москванын бир көрктүү жерлеринин бирине айланып калды да. Ал киши өтүп кетти, ал агай өзү бир китеп белек кылды эле, автограф жазып берип, монументалдык чыгармаларын, чоң скульптурадагы чоң аттардын мындай ысымдардын бири да. Ал өтүп кетти, ошентип критикаланып. Анда бир нече жумуштары критикага кабылган. Мисалы үчүн Эйфель мунарасын куруп атканда, ошол эле учурда жанындагы эле архитектор, художниктер, жазуучулар мэрди, шаардын мэрине кайрылып, конкурстан жеңип алган жумушту токтоткула, коюлбайт, бул темирден жасалган теги здание деп каршылык көрсөтүлгөн аябай ошол кезинде. Анан азыр ошол Эйфель мунарасысыз биз Парижди, Францияны элестете албайбыз да. Ошондой эле мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовду убагында Жамилясын жазганда жазуучулар өзүнүн коллективи аябай сынга алып тепкилебеди беле. Анан Луи Арагон колдоп Франциядан, андан кийин биз кабыл ала баштабадык беле Айтматовду. Анан дагы айта кетерим, мисалы үчүн Кармен операсы, ал дагы ошол өзүнүн учурунда аябай тепкиге алынган опералардын бири да. Бирок ал композитор алдын ала жазып койгон, азыркы күндө болуп аткан окуяларды жазып койгон да. Ошон үчүн мүмкүн эл кабыл ала албаган. Бирок азыр сахнадан түшпөй калган бир опералардын бири да. Мисалы үчүн мен театрга, операга көп барам. Ар айда эле, 2 айда эле Кармен операсы кайталанып турат. Мен аябай жакшы көргөн опералардын бири. Ошого айта кетерим, мүмкүн менин ишим дагы азыр аябай тепкиленгенге алынып атат. Мүмкүн убакыты келип бир биздин дагы ушул Кыргызстандын бир символикалык мындай чыгармаларына кандай десем айланаттыр. Мен ага ишенем, ишенгенге аракет кылам. Анан кыргыз элиме айта кетерим, дайыма өнүгүү өсүү болсун Кыргызстаныбызда, жакшылыктар болсун. Бүт эле жамандарды эмес, жакшыны көргөнгө аракет кылалы деген. Жакшыны көргөнгө аракет кылалы. Бири-бирибизди, мисалы үчүн биз жаман учурда бирибизди көп колдойт экенбиз дагы, кайгылуу учурда. Анан кубанычтуу бирөөнүн ийгилигинде аз колдойт экенбиз да. Көп байкадым ошону. Анан биз айта кетерим, ошол ийгиликти дагы бирге болуп кетели, жамандыкта да бирге болуп кетели. Анан кандай десем, мен мамлекетибизге атул катары өзүмдүн чыгармаларым аркылуу салым кошуп келем. Дагы да кошо берем, мындан ары да кошом деген үмүттөмүн. Ошол үчүн элибизге тынччылык, аманчылык, жакшылыктарды каалайм. Рахмат. Тамила, эми мен жеке өзүм атыман да мен сизге ыраазычылык билдирем. Чыгармачыл адам катары, биз эми чыгармачыл жүргөн адамдарыбыз да өзүңүз айткандай сындар болот экен, критикалар болот экен, бирок критикалар адамды курчутат экен, чыгармачылыгын өстүрөт экен. Ошол эле учурда аны өзүңүз деле айтып кеттиңиз. Мен муну мындай душман катары деле көрбөйм. Алардын күйгөнүнөн ошентип айтып атат деп. Ошол
айткан жаш болсоңуз да ошентип айтканыңыз бул анча мынча түшүнбөй жүргөн адамдарга чоң насаат, чоң тарбиялык сөз болду да. Ошондой калыбыңыздан жазбаңыз. Позитивдүү күлүп жайнап, азыркыдай мен студияма кантип күлүп жайнап келсеңиз, позитивдүү түрдө кабагым кашым дебей. Ошентип мындан дагы зор чыгармачылык бир эмгектерди жарата бериңиз. Чоң рахмат сизге. Сизге да чоң рахмат.